Кыргызстандан өзүндө болуп жаткан кабарлар менен улантабыз. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаары боюнча жумушу сапарынын алкагында айрым конуштагы орто мектептин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Анда социалдык мекемелерди курууга өзгөчө көңүлү бурулуп жаткандыгын билдирди. Айтымында өткөн 2016-жылы республика боюнча 97 жаңы социалдык объекттер ишке берилген. Ал эми Бишкектин четиндеги жайгашкан Ак Ордо жаңы конушунда көп жылдан бери мектеп курч көйгөй болуп келген. Бул конушта жашаган тургундардын балдарын жанаша жайгашкан Ак Орго конушундагы мектептен окутууга аргасыз болуп келишкен болсо, бул жылы аталган маселе чечилмей болду. Ага бюджеттен капиталдык салымдар беренелери боюнча 5,2 миллиард сом бөлүнгөн. Сооронбай Жээнбеков буга чейин жаңы окуу жылына карата балдардын коопсуздугу биринчи кезекте турарын айткан болчу. Азыр бир ай калды. Ал жерлерге светофорлор, жол белгилери, жанакы зебра деп коебузбу? Зебралар, сызыктардын баардыгын коюлуш керек. Урматтуу мэрлер, губернаторлор. Негизи трассадагы жерлерге бүт светофор коюлуш керек. Переход лежачий полицейский, зебра. Эң негизиси биз балдардын жол транспорт кырсыгына, аларды болтурууга толук аракет жасаш керек. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баса белгилегендей, окуу мекемесинин имаратынын реконструкциялоодо курулуш нормаларын жана эрежелерин сактоого да өзгөчө көңүл буруу керек. Мындан улам бардык талаптарга жооп берген ата мекендик өнүрүштүн курулуш материалдарын колдонуу керектигин дагы белгилеген. Мектептин курулуштары тууралуу Билим берүү министрлиги мындай маалыматтарын берди. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мектептердин саны 2236-га жетет. 2017 жылы Кыргыз өкмөтүнүн чечими менен мурдагы башталган мектептерди курулуп бүткөрүүгө басым жасоодо. Ошондой эле мугалимдерге колдоо көрсөтүү жана үй бүлөлүк эс алууну уюштуруу максатында Ысык көл курорттук аймагында жайгашкан Асыл пансионаты Билим берүү министрлигине өткөрүлүп берилгендигин кошумчалай кетелик.